Адамда bir ömür var eken, bir meken var eken, bir el var eken. Ошо bir ömürün bir mekeni üçün sayıp koyup, başын öмүрүн канчага байлаган биздин бабаларыбыздын жандары жаннатта болсун. Ошолорго кызмат кылып атасыздар. Кудай буйрса Жанар мырза, сизге, демилгечтерге, Болот агай, келечек муундагы кадырыңыздарды жайына өтө биз ишенебиз. Биз депутат болуп шайланганда жаш депутат деп айтып жүрүшөт, бирок ошо репрессия болгондур 37-жылдагылардын эң улуусу менден бир 10 жаш кичи болгон экен да, орто эсепин алганда. Ошон үчүн өтө өкүнүчтүү. Болот агай, сизге бир суроо берейинчи. Ошол архивдик материалдарда 137 адам атылган. Gömülgöndө бирок 138 сөөк табылганда, 138-чи ким экенин тактадыңыздарбы? Аял кишинин сөөгү болчу. Ушул суроону дайыма мага көп берет. Чын эле 91-жылы жайында ошол эки чоң таштагы жанагы жерди казып бүткөндө ар бир сөөктү ошо баш сөөгү менен гана санаса болот эле да. Ошондо биз 138 баш сөөктү чыгардык. Ар бир баш сөөгүндө октун кирген чыккан жери бар да. Анан ошол экинде Төрөкул Айтматов, Юсуп Абдрахмановдун жанагы күнөөлүгөн обвинительный заключениясын таап, аны архивден ошолор документтин номери менен карасак, бир папкада 137 кишинин фамилиясы, ошонун арасында Төрөкул Айтматов, Юсуп Абдрахманов, Тыныстанов, Исакеевтер болуп атат. Эми бир кишинин айырмасы бар. Мен дагы ага жооп бере албайм, бирок божомолдоп айтып ойлойм, мүмкүн ошол жерде бир күбө болуп калган случайный бир киши болуп калды, мүмкүн аны атып салып ошол жерге таштады. Мүмкүн ошол эки ошондо Фрунзеде түрмөдө ошол эки жерде казып атып атканда дагы бир ошол кишини өлтүрүп баягы грузовикке сөөгүн салды, документ кирбей калды. Ал эми биз үчүн чын айтканда бүгүн ошол табышмак болуп калды да. Ошон үчүн азырынча мен ошол эки жооп бере албайм да, ким экен 138. Ошон үчүн биз дайыма айтабыз 137 киши деп эле. Анан билесиңер, азыр Ата Бейитте да 137 кишинин эле сөөгү жана ташка чегилген, 138-чини билбейбиз. Кээ бир айтат, аял экен, бала экен деп. Эми булар уже фантазиялар, ар бир кишинин фантазиясы болуп атат да. Билген жокпуз пока. 20-кылымдын 3 апаты, 3 трагедиясы. Кулакка тартуу менен биздин байлар, бардар инсандарды жок кылдык. 37 жылкы репрессия, акылдуу, интеллектуалдарды жок кылып алдык. Ал эми 41-45 жылкы согушта батырларыбызды жок кылып алдык. Азыр бир аз сынчы айткандай мадыланып кеткенибиздин бир себеби ошо деп кете кызылат болом. Бирок кандай болсо дагы, урматтуу Болот мырза, абдан чоң тарыхка кызмат кылдыңыздар. Сиздерге чоң рахмат. Анан ошол 40 000 адам деп атат, туурабы? Болжол менен репрессиялангандардын жалпы саны, туурабы? Буну академик Пласких бая ошо чоң таш ачылганда бир айдай КГБнын архивинде иштеп, бул божомолдоп айтты да. Мен кийин жана 10 томду ошо архивде иштеп атып 20 000дин тегереги эле болду да. Анан биз дагы сурадык, кандайча бул академик 40 000 деп атса биздики 20га чыккан деп жок депчи. Эми ал киши бизчилап жана 14,5 000 диелан ар бирөөнү электеген жок, божомолдоп айтты. Бирок ошондо дагы бул кичине тагыраак болуп атат. Эмне дегенде 30-жылы кулакка тартылган адам 37-38 жылы түрмөдөн чыкканда сен мурунку кулаксың, баары бир совет бийликке душмансың деп экинчи жолу репрессия кылгандар көп да. Ошо менен где-то 30дан ашып кетип атат. Бая урматтуу Каныбек Осмоналиев 100 000 деп атат. Конечно, бу баягы ар бир үй бүлөнүн бир эле киши репрессия болуп, формально документально болгону менен, бирок ал үй бүлөнүн мүчөлөрүнүн баары, ата энеси, үй бүлөсүнүн баары негизи репрессия болду десек болот да. Бирок антсек анда 100 000ден ашат. А бирок жана документалды эметкенде ушу 18 000, бирок репрессия, реабилитация акталбаган дагы бир топ нерселер бар. Ошон үчүн азыр бул закон ишке ашып калса, ошол эки акталбагандарды карасак дагы бир нече миң болгон атат да. Чоң рахмат. Эми 137 Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Абдыкадыр Орозбеков бул аренага чыгып көзгө көрүнүп калган, башы төбөсү көрүнгөн азаматтарыбыз, залкайларыбыз болгон. Бирок ошол 20 000 болобу, 40 000 болобу арасында канча акындар кетти, канча санжырачлар, тарыхчылар кетти. Урматтуу тарых тармагынын адистери ушул боюнча да иштешет деп мен терең ишенем. Дагы бир принципиалдуу маселе, мен суранат элем. Тарых нактай барактарында Болот мырза сиз жөнүндө жазыптыр, Роза Айтматова.
Ошол эле мезгилде айтып атат да, атамдын сөөгүн алып баратканда дейт, элдин арасында боздо уйладым дейт. Ата, сөөгүңдү таптык, бирок үйдөн чыгара алган жокпуз деп. Эл менен кош эле кетти, анткени элден бөлүнгүбүз келген жок дейт. Ошондо ойлондум деп атат да, атамы ким жазды экен, ким бут тосту экен, ким каматты экен, ойлондум дагы дейт, ичимен кечирип койдум дейт. Эгер кечирбесек жамандык уланып кете берет экен дейт. Айтайын дегеним, эми ушундай маселе чыгат, менин бабамды, бубамды ким каматты экен, архивтерди ачып бергиле деп. Ушу суранычы ачпай эле коюңуздарчы, эгер мүмкүн болсо. Жабылуу аяк, жабылуу ойдон калсын. Эми ошол замандын бир апаты болду, ошол замандын бир проблемасы болду. Адамдардын ортосунда бир чок салып, ынтымакка доо кетирбесин. Мен ушул сунушту айткым келип атат. Андан калган өзүңүздөр карап көрүңүздөр. Эгер тиешелүү мыйзам долбоорун даярдаш керек болсо, мен кызматыңыздардамын. Мына карасаңыздар, казак бир туугандарыбыз тээ өткөн тарых үчүн азыркыга чейин бизге мындай таарынгандар бар да. Ал эми согуш болгон, согуштун акыбети ошондой болот экен. Өткөн муунга кийинки күн жооп бербеш керек экен. Бирок эми каныбызда бар экен да, бир аз таарынып, бир аз кек сактап калбайлы. Ушул сунушту бергим келди эле. Эске алып койсоңуздар. Чоң рахмат.